Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер? Сиздердин көпчүлүгүңүздөрдүн сурооңуздар боюнча могул бизде Word программасы WPS форматта ачылып калды да. Ушул WPS форматта ачылып калган программаны биз Word форматта кантип ачабыз? Мен мисалы үчүн могул WPS программаны ачайын. Ачканда бул жерде мындай болгон вариантта ачылып калат. Бул жерде назатка кептириш дагы бир аз кыйыныраак. Ал эми ушуну эле Word форматта кантип ачабыз? Менен көпчүлүгү сураган үчүн ушуну үйрөтүп коеюн деп туура ойлодум. Эми могул биздин Египет тууралуу деген WPS программага келебиз. Мында бул жерде Word бар. Могул форматта ачылат болчу да башта. Эми мына программага келгенден кийин мышканын оң жагын басабыз. Оң жагын басканыбыздан кийин мына жерде открыть с помощью деген турат. Ошол жерди басып, мына Word 2016 дегенди басып коебуз. Ошону ачып басып койсок, бизге мындай болуп Word форматта ачылып калат. Активация сурап калыптыр. Эми только чтение болуп калыптыр. Башка дагы бир документтерди карап көрөйүн. Этот компьютерге кирейин. Бул жакта мугалимдердин документтери ушул жакта. Мына жакта закрыть суроолор дейт. Ушуну мышканын оң жагын басабыз. Открыть с помощью Word. Муну карабайсыздар. Кече бир эжекеге үйрөтсөм телефондо. Ушуну басып туруп алды да. Анан жок, муну десем түшүнбөдү окшойт. Мына Word 2016 дегенди басабыз. Бассак бизге мындай болуп, Word форматта ачылып калат. Мынакей. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Менин каналыма катталып, жакшы комментарийлер жазып койсоңуздар, сиздердин сурооңуздар боюнча видеолорду жүктөгөнгө аракет кылам.